Бадыраң дамданган чипсылар. Моун баары келди. Вау. Бадыраң жыттанат экен. Бул вкусняшкалар кандай келип калды? Мен окутумда ар бир окуучуга мисал катары көрсөтүп берем, чындыгында заказ кетирип, акча төлөп, юань сатып алып. Самый интересный тартууларга жеттик. Мындай чоң качмай ачам. Во, бул деген. Бул деген миндальный орех, миндальный жаңгак, шоколаде. Шуну ушундай коробкага салып жиберген, көрдүңүздөрбү? Бул окутуумда окуучуларга мисал катары жөнөтүлгөн буйрутмалар. Анан жөн эле нерсе берерби, ушундай кызыктуу нерселер бергенге аракет берем азыр. Бул да еще ичинде мындай экен. Бирден го дейм да. На. Жакта мамамдар да бар, устип көрүп атат. Бул деген жана эме бар го, бирдемсе кадимки эле шоколад миндальный, вкусу ошондой экен. Где-то 20 сомго эле заказ бергем, ичинде мончо көпчүлүк бар экен. Келишин эсептелген деле жок, мунун салмагы деле жок, көрдүңүздөрбү? Даамы болсо, кадимки бир конфет бар эле го, ушундай миндаль сыртый шоколад. Ошондой эле экен. Вкусно, вкусно. Кийинки коробка. Жактыбы? Это я уже забыла, что было. Насага, мону деген мен 7 сомго берген болушум керек. Юань сатып алып, чоң заказ бергем. Мен кичине акча ашып калгандан кийин, ушун кетире салайынчы, көрөйүнчү деп. Моун баары келди. 7 сом. Жо 14 сом бул, ушундай эле. 14 сомго сен эмне ала аласың, албактан эчтеке албайсыңар. Вот сколько. 14 сом. Это китайский фабричный. Кенен эле салыптыр. Мен ойлогом бир 3-4 штук салып коюш керек. Аны көрө берейинчи, видео тартып коесуздар депчи. Но аябай эле көп келди. Бул деген, по-моему, кукурузный сыртый эме. Ичи шоколад. Да, это кукуруза в шоколаде, что ли? Да. Легкий турбая. Мынакей мындай экен. Легкий. Это можно покупать. Буну жегенде бирок, жегенде де сен оозуңан эрип. Интересно. Следующее. Ошондо монун баары канча сом болду билбейм, бирок эле арзан болуш. Муну көрөбүз. Эле. Это тоже бир 7 сом, 8 сом. Баары эле ушундай болчу, мындай кичине юань ашып калган да. Ошо 12 сом, 1 юань 12 сом болсо, мону 2 юаньга бергем да, ошондо 14 сом болуп калабы, 2 юань последний, самый эме, могу экен 7 сом. То же самое ушундай китайский сладости. На. Бул не, кукуруза? Кукурузадан да экен. Кукуруза экен да? Вафли, кукуруза. Мындай эле шоколаддын эчтекеси жок эле экен, жөн эле мындай кукурузанын стружкаларын квадрат кылып коюптур да, ушундай эле вкусу.
ошолай ушундай эле экен. И самый эмес. Бул чипсы китайский. Бадыраң дамданган чипсылар дейсиз. Бадыраң. Бизде Лейс бар го. Ошол Лейстин бизде билесиңер сырный, краб, шашлык ушундай эле вкустары. А башка мамлекеттерде башкача да вкустары бар. Бул болсо Кытайдагы башкача вкустар. 40 сомго алдымбы ушунча пачка Лейсти. Элестеп кире. Бул классический картошка Лейс. Барын 40 сомго алдым да? Вкус обычный картошка. Обычная картошка. Экинчи вкус. Бул лайм. Лимонный вкус Лейс деп көрдүңөрбү? Бул болсо гриль, барбекю. И мен бадыраңды ушуну күткөм. Бадыраңдын вкусу менен Лейс деп көрдүңөрбү? Вот, ушуну күтүп аткам. Так, ушул төртөө где-то 40 сом. Азыр бадыраңдан баштайбыз, Давайте. Бияқта дегустаторлар бар. Мамам менен иним. Племянник мой. Вау. Бадыраң жыттанат го да. Нати. Бадыраң жыттанат экен. Бадыраң дамданган Лейс. Но биздин краб бар го, крабовый вкус. Ошондой эле экен. Бадыраңда жыттанып кетпесе. Краб. Так, следующий интересный лайм экен, мол кислый болуш керек, чоңгорооч. Так. Ичинде нормальный эле экен, биздин 30 сомдук, 50 сомдуктун ичинде го, ошондой экен мындай количествосы. Думаю, нормально. Бул лайм вкус. Лимон жыттанат экен. Так, лайм татып атканбыз. Лимон жыттанат экен соон. Дамы лимон дамданат экен, кислый болуп, биринчи жолу жеп. Да, лимон. Следующий классический реп. Да, бул классический экен. Обычная картошка вкус. Эч нерсе дамы жок, үйдөн жасайбыз го чипсы. Ошондой эле дамданат экен. Деле картошка даже тузу да жок. Эми акыркы бул барбекю, гриль. Мындай да вкус жок Кыргызстанда. Стейк дамданат экен. Вкусно экен. Ушул төртөөнүн мага, ушул төрт вкустан мага эң жакканы бадыраңдыкы болду. Анан лайм. Экөө такыр башкача экен. Анан могул жакты 12 сомго сонун эме экен, көп экен. Анан дамы да сонун экен да, ичинде эмеси менен, шоколады менен. И вот этот самый лучший миндальный орех в шоколаде. Ушинтип берсеңиздер болот, монун баарын ашып кетсе 200 сом кетти. Анан проба кылып көрөм дегендерге, ошо лотостун уругу бар, ушунун баары болгону бир 250-300 сом болду. Если курска катталсаңыз, сиз менен чогуу биргеликте ушундай нерселерди жөнөтүп, мисал катары көрөбүз биринчи заказдардычы, анан чоң нерселерди да заказ кылабыз. Приятного аппетита!